Бүгүнкү күнү маалымат өтө көп, урматтуу агайындар. Туурабы, интернет булагына каалаган нерсени жазсаңыз табып алып окуп атабыз да. Каалаган нерсени жазсаңыз бар. Бирок биз ошол нерсени өзүбүз билебизби? Ооба, уктук. Илимдин фазилети бар экен. Илим алган адамга периштелер канатын төшөйт экен, ыраазычылык билдирип, билебиз. Бирок илим алып атабызбы деген суроо. Теорияда өтө фазилетини жакшы билебиз. Азыр мына жерде туруп илим тууралуу мына жердеги бир агайынын бирини тургузуп баян кыл десек, ил атып туруп баян кылат керек болсо. Ушунчалык илимдин фазилети тууралуу сүйлөп берет. Сиз таңыркап каласыз да, бул чыныгы молдок экен. Окумуш өтө кыйын молдок экен деген түшүнүккө барып калуубуз мүмкүн, урматтуу агайындар. Бирок эми ошону практика жагынан алганда, биз илим алып атабызбы же жокпу? Биз келип устаздардын жанында отуруп алып, мен намазымда кандай кемчиликтерим бар, намаздын ичинде кандай нерсе фарз, кайсыл нерсе важип, кайсыл нерсе сүннөт, кайсыл нерсе мустахаб деп үйрөнүп атабызбы? Ушул жерде тургузуп сурай турган болсок, балким кээ бирибиз намаз окугубузга 20-30 жыл болгон, бирок намаздын ичиндеги фарздарды билбейбиз. Намаздын ичиндеги важиптерди билбейбиз. Намаздын ичиндеги сүннөттү билбейбиз. Сүннөттү таштап койсок да жаңылуу саждасы кылабыз да. Неге? Мен адашпым, сажда сагып кылдым, жаңылуу саждасын кылдым деп. Эрежелерин билбейбиз намаздын. Байларыбыз болсо зекет берүүдүн эрежелерин билбейт. Кайсыл учурда зекет милдет болот, кимге бериш керек, кандай кылыш керек, канча бөлүгүнү бериш керек билбейбиз. Соодагерлерибиз болсо соода сатыкка арамга башын салып алгандан кийин келип молдокеден сурайт, мен ушундай соода сатык кылдым эле, кандай болот деп. Сен арамга башыңды салдың эми, таксыр. Ошого чейин келип сен сурашың керек эле. Таксырым, мен ушул ипотека менен алектенип атам. Мен мындай кылып атам, тигиндей кылып атам. Ушул нерсе шариатта кандай? Шариат ушул нерсеге уруксат береби, бербейби? Биринчи ошол илимди алып, анан сиз соодагерчилик кылышыңыз керек. Соодага кирген кезде сиз сүткорлук эмне билбесеңиз, гарар эмне, гарар деген сөздү балким уккандырсыздар. Акыбети бүдөмүк болгон, түшүнүксүз болгон, акыбетинде ал плюсу болобу, минус болобу белгисиз. Пайдаңызга же зыяныңызга болушу мүмкүн. Мына ушундай соодалардан шариат тыйган, биз билбейбиз ошол нерселерди. Ошого башыбызды салып атабыз. Мына көрдүңүздөр интернет булактарында канча ызычуулар болуп атат. Эмненин себебинен болду ошол ызычуулар? Жана кооперативтерден алган адамдар. Эмне себептен болду? Себеби гарарды билбеди да, гарар деген анын акыбети эмне болот билбей эле биз башыбызды салдык. Арзан экен, 10 жылда төлөп бересиң, машалла. 10 жылда, оңой эле да. 20 миңден 15 миңден төлөп коюп кутулуп калат экенмин да. Кирдик, акыбети эмне болду? Канчадаган адамдар сыздап, турабы? Канчадаган Россияда иштеп кыйналып жүргөн акчасын төгүп азыр ала албай жүргөн адамдар бар. Эмнеге? Себеби анын артында гарар бар эди, алдоо. Акыйкаты жок, аны билбейсиз эмне болот. Артыңыздан киши келбей кайса, кайсыл акчаны төлөп берет сизге? Ошондо ойлондукпу? Жок, ойлонгон эмес. Барыбыз эптеп үй алыш керек деп бардык да. Ар ким өзү билет. Болгону айтайын дегеним, кайсыл ишти кылуудан ардын кандайдыр бир ишти бир пландасак, биз эң биринчи кадам таштаган нерсебиз ал тууралуу маалыматыбыз болушу керек, урматтуу агайындар. Мына бүгүнкү күнү канча адамдар ажырашып атат. Нике кыюудан канча болсо ошончо ажырашуу болуп атат. Муну өзүңүздөр да байкагандырсыздар дейм да, менимче. Аябай көп ажырашуу. Эмне себептен? Эмне себептен келет? Талак бергенде кайсыл ыкмада кандай эреже менен талак бериш керек, ошону да билбейбиз биз. Бизде салт бар да. Бер десе, мана сага 3 талак. 2 күнөн кийин келет. Таксыр, мен ушул 3 талак деп алыпмын, кайра никелесем болобу? Болбойт да эми таксыр. Сен 3 талак бергенден кийин кайдан болсун ал? Сен ошол талак бергичен келип молдокеден сураганыңда, таксыр, биздин жашообуз тозок айланды. Биз жашообузду уланта албайбыз. Айласыздан эми аялым менен ажырашым керек болуп атат. Анан таксыр сизге айтат да, таксыр, токто, сабыр кыл, сен насаат кыл. Аялыңды жакшылыкка үгүттө, жамандыктан тоз, кичине акыл айт ага. Ал болбой калса төшөгүңдү бөлүп жат. Кичине тескери карап жатып алсаң, алда таасирленет да, кой, бул мени ажыратып кетиши мүмкүн деп. Кыскасы ошондой нерселерди колдонуп, акыркы чекке жеткен кезде анан талак бериш керек. Мына ошол талак берүүдүн дагы өзүнүн эрежеси бар. Ошончолук ажырашкыңыз келип атса, жашоо кыйын болуп, турмушту кура албай. Бир талак берип койсоңуз жетиштүү болот. Эмне үчүн сиз 3 талакты айтасыз? Себеби сиз илими жок ал нерсенин. Бизде ушундай ой бар да, 3 талак бербейинче бул аял башка кишиге турмушка чыга албайт. Мен сөзсүз буга 3 талак беришим керек деген туура эмес маалымат бар бизде, урматтуу агайындар. Искаженный маалымат бар. Ал маалыматты коюш керек. Ошончо кыйын болуп жатса, бир талак берип койсоңуз болду. Ал аял 3 этеккир көрөт, башка кишиге турмушка чыгып кете берет.
Üçtü berip aldыңыз, кайра алайын десеңиз эми ала албайсыз сиз аны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда бир киши келип аялын 3 талак кылат. 3 талак кылган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ал кабар жетет. Пайгамбар жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат да: "Аял абу би китабиллахи ва ана байна азхурикум." Мен силердин араңарда көзүм тирүү болгон кезде ушундай Кур'ан менен ойношобу булар? Аллахтын каламы менен, алыйык Кур'ан Карим менен ойношобу? Кур'анда Аллах Таала айткан: "Ат-талаку марратан", талак берсең мындай бөлүп бир сен талак берип кой, бир эле талак берип кой. Жетет ошол сизге деп. Бизде азыр оозунан чыккан сөз эмне дароо эле 3 талак. 3 талак же болбосо талак деп кайра ок аткылагандай эле ата берет да, мындай айтканда. Бул жакшы нерсе эмес, урматтуу. Ошол эмнеден келип чыгып атат? Илимдин жоктугунан келип чыгат, урматтуу агайындар. Бизде маалымат болсо ушул тууралуу эч качан ушундай нерсеге кадам таштабайбыз. Канча жаштарыбыз азыр 3 талак кылып кайра баш кошо албай кыйналып жүрүшөт да. Бир болбогон нерсе үчүн, бир болбогон себептер үчүн ажырашуулар болуп жатат. Ошондуктан кыскасы кайсыл тармакта иштесек дагы biz эң биринчи ошол тармак тууралуу, ошол нерсе тууралуу маалымат алып, илим алып туруп, андан кийин киришибиз керек. Ошондо биз пайда кылабыз.